Итак, дорогие подписчики телеканала «Апрель», возникает что-то очень интересное. Сторонники Садыра Джапарова подошли сюда. Для тех, кто не понял, что здесь произошло, мы видели, как подошли сторонники Садыра Джапарова сюда и попытались устроить провокацию. Едва не началась драка. Вот этот мужчина в белом колпаке, вы наверняка его видели, это один из самых ярых сторонников Садыра Джапарова. Он подошел к участникам сегодняшнего митинга и, я не знаю, едва ли не началась драка. Сотрудники милиции его увели. Это были сторонники Садыра Джапарова. Они приходят едва ли не на все подобного рода акции протеста и пытаются провоцировать людей. Я успел заснять весь самый сок, так что было достаточно. Если кто видел с самого начала, то вы могли видеть, что едва не началась драка со сторонниками Садыра Джапарова, которые в количестве около 5 человек попытались спровоцировать участников сегодняшней акции. Элимар, что произошло? Представитель Садыра Нургаджоевича сейчас только подошел, сказал, что вины Атамбаева нет по Батукаеву, но сказал, что моральную ответственность он несет, да? Я бы хотел к Бахай Байке обратиться. Если считаете, что у Атамбаева есть моральная вина, то выключайте свет после 12 часов ночи. Если вы так ненавидите Атамбаева, свет менен өчүрүп койгула, айланайындар. 12ден кийин. Макулбу? Көлгө барган жол менен, жакшы жол менен эмес, жаман жол менен баргыла. Газды өчүрүп койгуланда. Адамдын жакшы нерсесин айтып кетиши керек да. Неге жаман нерсесин? Биз деген мякты деген сразу чыгаруу деген жерибиз жок да. Биз айтып атабыз, сотто ачык кылгыла деп атабыз. Ачык, түшүнөсүңөрбү? Ачык кылгыла. Ошондо сот ачык өтсө, эл ошондо түшүнөт. Атамбаев күнөөлүү же күнөөлүү эмес экенин. Эмне себептен сот жабык өтөдө? Ушуну түшүнө албай атабыз да. Эмне себептен сот жабык элге жеткизип койгулачы. Эй, КТРден, ЛТРден, пирамидадан прямой эфир кылып туруп берсин да. Ошондо Атамбаевдин күнөөсү бар экени, жок экени далилденет да, туурабы? Туурабы? Булар болсо сотту жабык кылып атышат. Анткени коркушат. Ачык сот болуп калса Атамбаев күнөөлүү эмес экени аныкталып калат. Ошол себептен гана сот жабык өтүп жатат. Чоң рахмат. Давайте. Если кто не понял, что здесь произошло, вы можете потом, после окончания эфира, перемотать в самое начало, и вы увидите, как сюда подошли сторонники Садыра Джапарова, и после этого, я не знаю, после чего, но едва не произошли столкновения. Айтып коелучу. Урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу кыргызстандыктар, билесиздер, биз бул жерге ким келбесин сөз берели деп чечтик, бирок Бакай Кашкарбаев деген Садыр Жапаровдун тарапташы мен сүйлөп атам эже түз эфирде. Ошол бир тараптуу моралдык жоопкерчилик боюнча айтканда эл бул жердегилер нааразы болду, анткени моралдык жоопкерчилик азыр мына ошол 5-октябрда Талант Мамутов Кыргызстан партиясынын астыңкы талапкерлеринин бири болчу да. 5-октябрда 3 партиянын азабынан эл көчөгө чыгып нааразылык болду. Бала өлдү, жарадар болду. Анан ошондой
моралдык жоопкерчилиги жок адамды Садыр Жапаров өзү президент кылбады. Анан моралдык жоопкерчилик боюнча булар сөз сүйлөбөй эле койсун. Ошого элим да ачууланды. Мен да жеке турам эмес деп ойлойм. Рахмат. Ким жакшы түшүнбөй калса бул жерде эмне болгонун, азыр бул жерге Садыр Жапаровдун тарапташтары келип провокация жасаганга аракет жасашты. Бирок жанагы кагылышуу болуп кете жаздады, бирок милиция кызматкерлери Садыр Жапаровдун тарапташтарын ары жакка алып кетишти. Кагылышуу күчөп кетпесин деп. Ким ошол баш жагын көрө албай калса, эфир бүткөндөн кийин записти карап көрсөңүз болот. Баш жагында, эң башында мен башталганда эле эфирди кайра жанданттым. Ошол жерден көрсөңүз болот эмне болуп кеткенин. Жанагы Бакай деген Садыр Жапаровдун тарапташтарын сиз таанып болушуңуз керек. Бул жанагы аябай экспрессивдүү түрдө сүйлөгөн Садыр Жапаровдун тарапташы. Муну видеодон, Facebook'tan, Instagram'dan көрүп калсаңыз керек деп ойлойм. Эмоция калдырып, ыйлап та жиберчү, ошол байке ошону көрсөңүз болот. Здрасте, кандайсың? Я напомню, мы сейчас находимся возле здания Верховного суда Кыргызской Республики. Здесь проходит судебное заседание по делу Батукаева. Главный обвиняемый по этому делу проходит Алмазбек Атамбаев, экс-президент Кыргызстана. Сторонники Атамбаева требуют его освободить на время следствия. Саламатсызбы? Сүйлөңүз. Могу эме Кокедоско эмне экс-президентти берет. 3 жылдан бери эчтеке кылбапты. Ага пенсия чыгар деп 3 жыл муну түрмөгө салыш керек. Муну жоготуш керек муну. Аны алыш керек аны эмес экс-президентти. Сооронбай Жээнбековдонбу? Аны экс-президент кылып аны эмес көтөрүп аны даражасын көтөрүп аны жоготуш керек аны. Елді артқа тартты қайта. Мұндай болды, бұл тура емес бұл экс-президенті. Мұны алыш керек экс-президенті. Бұл тура емес қылып отыр. Ресторанына чейин, гостиницага чейин барып куугуктаганда, эмне үчүн экспорт койду? Бул жана пенсия жөнүндө айтып атасызбы? Пенсиясын энди кой, мен мына иштеп арак 3000 сом алам. Анын пенсиясы мага ошол 30 адамга жетет экен пенсиясычы. Ал эмне кылып 3 жыл эчтеке кылган жок. 10 миң кылам деп эле пенсия. Эчтеке кылган жок. Муну жоготуш керек, экспресс алып түрмөгө салыш керек аны. Атамбай деген президент болду, 3 жыл иштеди. Эл кууп жиберди. Муну эмне үчүн экспресс берет? 150 миң пенсия чегерет. Каяктан 200-300 миңге жетти. Бир тыйынга Атамбайдын ордуна отурса алат экен. Атамбай Бул туура эмес муну кылып аткандар. Ал президент боло электе, боло турган убакта элдин баарына 10 миңден акча жок. 10 миң пенсия кылам деген. 3 жылдын ичинде эчтеке кылбаптыр. Элди артка тартса. Президент болом деген убактачы элдин баарына 10 миң пенсия кылам деп элдин баарына обещание кылган. Алдаган элдин 10 миң эмес, 3 миңден ашпай отурат. Сөзүнө турган жок. 3 жылда эмне кылды деген? 3 жылда эмне кылды? 3 жылда Сооронбай Жээнбеков эмне иш кылып берди? Эчтеке кылган жок. Кайра кыргыз элин сазга батырды. Бүт пандемия убагында 1,5 миң кишини өлтүрдү. Андан кийинки эле кечээнки мына революцияда байкуш жөндөн бир үйдүн жашынакай баласы, жап-жаш баласы өлүп калды. Канчасы сокур болду, канчасы тиги инвалид болуп колунан ажырады. Ким жооп берет? Жооп бериш керек да. Жок, анан кайсыга Садыр Жапаров буга экстикти берет. Экстикке вообще татыктуу эмес. Биз талап кылабыз Садыр Жапаровдон ушу эмени Жээнбековдон экстикти алсын. Жана пенсияны 100 миң кылдыбы, муну алсын. Жанагы привилегиялардын баарын тең алынсын. Атамбаев салынган тиги
резиденцияга барып ошол жерде жатууга да эме мунун укугу жок, моралдык жактан дагы эч кандай укугу жок. Бул мунун орду түрмө. Жээнбековдун орду түрмө. Асылбеги, Кашкар Жунушалиев, Опунбаев ушулардын баардыгына жооп бериш керек. Жооп берсин, элдин алдына чыгып жооп беришсин. Булардын орду түрмө. Чоң рахмат. Ну, вы видели настроение людей. Сиз сүйлөйсүзбү байке? Сүйлөңүз ушундай эле. Тура эле эчтик болду. Эми мындай болуп атат да бул жерде. Мен как юрист катары айтайынчы. Себеп дегенде мына козголгон кылмыш иштер булар сфабрикованы. Себеп дегенде мындай эле көрсөңөр, мына ушул Алмаз Шаршеновичте үстүнө кылмыш козголду деп мына Кой Ташка барышты. Ошол жерден баягы чакырып атышты. Ошол убакта күч бийликтери, мисалы мынакей Кашкар Жунушалиев, Опунбаев, генеральный прокуратурага мен через Facebook аркылуу чыгып аттым. Биринчиден силер ошону доказательство кылып туруп, анан кийин барып кармагыла. Бирок доказательство кыла алышкан жок. Мына кече жакында эле СНБнын жетекчиси айтты, Алмаз Шаршенович ал жанагы СНБнын замын аткан жок деп. Бул эмне деген абсурд. Эми 3-чү этаждан 1-чи этажда атып койгон адам болобу. Бул бир. Экинчиден бул жерде ошол 6-сында, 7-сине, 8-инде мен лично мына болдум. Ошо күч органдары менен. Мына Көкжар айылынан Кой Ташка чейин машина менен кыдырып жүрдүм. Кандай ситуация болуп атат. Бул жерде уйма со стороны бийлик тарабынан өтө кемчиликтер көп болду. Низам бузулду. Мисалы ойлоп көргүлө, кечинде саат 7:30-8:30 келген ушу укук коргоо органдары мына турат. Бардыгы менен сүйлөшүп аттым. Мындай нерсе болбойт. Ар бирин жумуштан алып эле эч кандай спец одежда кийгизбей эле апарып туруп, "Давай кармайсыңар, мындай кыласыңар" деп эле баягы күчкө салып эле апарып туруп эле Кашкар Жунушалиев кыйнап туруп эле топ койду. Мына ошол кыйналганын азабынан мына өзүңөр билесиңер, мен азыр мен жазып атам. Чүй областтык ички иштер башкы башкармаларынын жетекчиси Курманкулов Самат. Мына башына таш жеди. Буга ким күнөөлүү? Буга түздөн түз Кашкар Жунушалиев, Опунбаев, прокуратура. Себеп дегенде бирөөдүн баласын, алтында болгон баланы булар почти өлүмгө барабар кылып койушту. Ошо менен мына бийлик турду. Мына азыр өзүңөр көргүлө. Каякта жүрүшөт азыр? Эмне үчүн азыр бийлик Кашкар Жунушалиевди, Опунбаевди, генералдык прокуратура Өткүрбек Жамшитти алып келип туруп камабайт? Эмне үчүн камабайт? Менде мына суроо. Бул жарандык позицияны бир кармайлычы. Же муногу закон карапайым эл үчүн эле? Жок, андай эмес. Буларды алып келип туруп камаш керек. Камап туруп, мына козголгон кылмыш иштер необоснованно деп отурчу. Мыйзамсыз болду. Мына жүрүшөт адвокаттар. Бир топ жылдардан бери мынакей укук коргоо органдарында кызмат өттү. Ошонун арасында мен да өттүм. Көрүп турабыз да, мына карапайым эл менен мынагу укук коргоо органдарынын арасында иштеп аткан эл баягы закондун кайсы жеринен бузулганын, мисалы кийим сөгүлүп кетсе билесиң, мына жерине сөгүлүп кетти. Көрүп туруп айтат экенсиң, мына жер туура эмес кылып атасыңар. Мына жерде мындай болуп атасыңар деп айтат экенсиң. Аны уккан эч ким жок. Эмне бизге азыр 4-чү революция керекпи? Мен айтар элем, мына жерде турган мына калай калк турат. Мен 1993-94 жылдан 2010га чейин ушу Алмаз Шаршеновичтин жанында жүрдүм. Мына ушул жерде тааныштар турат. Мына баласын мен тааныбайт экенмин, кече жакында мына көрүп атам. Мамлекетке жазаган ишти жазады деп айтыш керек. Жазаганды жазаган жок. Мына 3 жыл болду. Сооронбай Шарипов Жээнбеков эмне кылды? 3 тыйынчалык пайдасын келтирип камап. Бир тал тиккен жок. Ошондуктан мен айтар элем, мына жогорку соттун мынагы козголгон кылмыш иштин бардыгы тең мыйзамсыз. Эгерде бир дебатка чакырып, же болбосо бир круглый стол кылса, мен барат элем.
любой деңгээлинде. Ошондуктан тез аранын ичинде Алмаз Шаршевичке бул боштондук бериш керек. Эгерде сот ачык айкын сот процесстеринде журналисттер катышып, калай калк катышса, мен айтар элем, о, туура деп. Жашыруун болуп атпайбы? Өздөрүнүн аркасын өздөрү жашырып атат. Ошондуктан мына журналисттерге рахмат. Күнү түнү деп алып атасыңар, эметип атасыңар. Мен айтар элем, бул кишиге только политический заключенный болуп гана отурат. Рахмат. Итак, друзья, мы продолжаем находиться возле здания Верховного суда Кыргызской Республики. Здесь рассматривается дело Батукаева. Главным фигурантом является Алмазбек Атамбаев, бывший президент Кыргызстана. Адвокат Алмазбека Атамбаева требует, чтобы дело отправили на пересмотр, чтобы заново провели следствие и отменили предыдущие решения двух инстанций. Речь идет о решении Первомайского районного суда и Бишкекского городского суда. Согласно этому решению, Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам лишения свободы. К слову, из 14 фигурантов дела реальный срок получил только Алмазбек Атамбаев. Это свидетельствует о том, что дело все-таки политически мотивированное. Сторонники экс-президента требуют, чтобы в отношении Сооронбая Жээнбекова было возбуждено уголовное дело, чтобы сняли его неприкосновенность и ликвидировали все его привилегии. Ну что ж, я снова сделаю небольшой перерыв. Как только выйдут адвокаты или если опять придут сторонники Садыра Джапарова устраивать провокации, то мы в тот же момент выйдем в прямой эфир.